мынакей биринчи эле чат GPT деген сайт менен иштегенди үйрөнөбүз. Бул баарыңыздардан телефондон да ачылат, ноутбуктан да ачылат. Google'га сиздер эмне деп жазат экенсиздер? Google'га chat GPT деп жазсаңыздар, азыр өтө көп chat GPT деп кыргызча да жазсаңыздар болот, орусча да жазсаңыздар болот, англисче да жазсаңыздар болот. Chat GPT деп жазсаңыздар, мынакей ушундай бир сайтка, ушундай болуп Google'дан ачылат. Анан сиздер автоматтык түрдө ушул биринчи турган chat GPT деген сайтка келесиздер. Анан сиздерден мен азыр бул жака борбордун аккаунту менен катталып койгон буга чейин. Сиздер дагы войти через Google кылып туруп, мынакей сиздерге көрсөтүп берейин кантип кириш керек экен. Мынакей ушинтип чыгат. Анан сиздер войти кыласыздар, же болбосо зарегистрироваться кыласыздар. Мен регистрация болгондугум үчүн войтини басып атам. Продолжить через Google. С Google дегенди тандайсыздар дагы, андан ары киресиздер. Мен Google аккаунту менен кирип жатам. Мынакей ушундай болгон бир сайт ачылат сиздерге. Бул сайттан эмне кылам десеңиздер, бул жактан сиздер көптөгөн запросторду берип баштайт экенсиздер. Келиңиздер, биринчи эле баарыбыз мугалимбиз, баарыбыз педагогбуз, биринчи эле баардыгыбыздын биринчи көйгөйүбүз сабакка конспект план жазуу. Келиңиздер, сиз тарых мугалими деп элестетиңиз өзүңүздү, же болбосо мен мисалы тарых мугалимдин эжеи 5 класска Рим цивилизациясы тууралуу конспект план жазыш керек деп отурса, эмне деп запрос берсек болот? Запрос деген буйрукту туура беришиңиздер керек. Промпт деп да айтылат. Мисалы сиздер кафеге барганда же ресторанга барганда бир тамак заказ кылып атканда айтасыздар, мисалы мага бир порция мындай тамак ачуу болсун, же болбосо ачуу кошулбасын. Мындай аябай заказ кыласыздар го, мындай салат 2 порция, анан ал салат деген мындай болсун, көбүрөөк кылып салгыла, же болбосо мага кофе сүтү менен сахарын азыраак кылып деп ушундай заказ берген сыяктуу эле, буйрутма берген сыяктуу эле. Сиздер дагы chat GPT'ге ошондой буйрутма беришиңиздер керек болот. Аны кантип буйрутма беребиз десеңиздер, албетте азыр бардык жасалма интеллекттин бардык түрлөрү орус жана англис тилдери менен биз үчүн оңайлуураак. Себеби азыр эжекелер 1 мүнөт. Кечирим сурайм. Улантабыз эжекелер, кечиресиздер. Ушундай сиздер ресторанда буйрук бергендей эле chat GPT'ге да туура буйрук беришиңиздер керек. Орус жана англис тилдеринде бере алабыз, себеби кыргыз тилинде азыр даяр боло элек. Акылай деп бирде ачышты, бирок ал дагы кыргыз тилинде так даана маалымат бербейт экен. Келиңиздер, бирок сиздер эч капа болбоңуздар, мен кыргыз тилчи мугалиммин да орус тилинде эле калып каламбы деп. Жок, азыр мен толук түрдө кантип кыргыз тилине которуп, Wordко алып келип түшүрөрүбүздү сиздерге көрсөтүп берет экенмин. Ал үчүн сиздер ушул жака сообщить chat GPT деген жерге буйрутмаңыздарды жазасыздар. Эмне деп жазасыздар? Напиши план конспект. Кыргызча деле окуйт го, бул кыргызча жакшы түшүнөт го. Арасында кыргызча
ооба түшүнөт, бирок арасында бир аз каталары көбүрөөк болот ChatGPT'де. Андан көрө сиздер орус тилинде жазып туруп, Google переводчик менен кыргыз тилине которсоңуздар, грамматикалык, лексикалык жактан туурараак которуп берет. Себеби биз дагы кыргыз тилинен көп эле запростор жөнөтөбүз, бирок катасы аябай көп болуп түшөт да. Ошон үчүн орус тилинде биринчи берип алып, аны Google'дан которгонуңуздар ыңгайлуураак болот. Напиши план конспект. Мисалы, Рим империясы дедик, по географию для 5 класса на тему Римская империя деп туруп, канча мүнөткө десек, мисалы 45 мүнөткө на 45 минут десеңиздер, ChatGPT канча секундтун ичинде гана сиздерге сабактын план конспектисин түзүп берет экен. Мынакей, сабактын максатын, биринчи темасын жазды, классын, узактыгын, максатын, билим берүүчүлүк, тарбиялык жана өнүктүрүүчүлүк деген компетенттүүлүктөрдүн баардыгын кошуп кеткен. Оборудование, ход урока, организационный момент баардыгын, актуализация знаний, изучение нового материала, введение баардыгын сиздерге ушундай кылып даяр кылып түзүп берет экен. Ортодо физкульт минутканы да кошуп кетти. Карта менен иштөө, бышыктоого мүнөт бериптир. Заключение и рефлексия жыйынтыктоого 5 мүнөт берет экен дагы. Ушинтип жыйынтыктап койду, көрдүңүздөрбү? Үй тапшырмасынан бери сиздерге даяр жазып берди. Анан акырында сиздерге бул конспект план өзүңүздөр мындай өзгөртүп алсаңыздар да болот да, бул конспект пландычы ортодон. Ушуну эле колдон деп сиздерге мындай, сиздерге кандай десем, милдет кылбайт, сиздер муну тандап мындан идея алсаңыздар болот экен. Эми бул орус тилинде берилген план конспектини кыргыз тилине которуп алыш үчүн ылдый жагына, эң аягына ылдый жагына келсеңиздер, мына ушундай звук менен угуз берет. Ушу жазганын баардыгын озвучка кылып берет. Экинчи белги, бул жакта копировать деген белги бар. Үчүнчү белги повторно сгенерировать дейт. Бул жакпай калды, кайра жаңы конспект план жазып бер десеңиздер, ушу повторно сгенерировать деген басасыздар. А бул жакта үчүнчүсү плохой ответ деген, бул сенин жазып бергениң жаккан жок дегениңизде, ушул плохой ответ деген бассаңыздар болот экен. Ал эми изменить модель деген, мисалы, мындан да кыскараак кыл, же болбосо мындан да узагыраак кыл деген сыяктуу запросту ушу изменить модель менен өзгөртсөңүздөр болот. Эми копировать дегенди басып туруп, сиздер баягы эле Google'га келесиздер дагы, переводчик с русского на кыргызский деп жазып туруп, анан могул жактагы переводчикке эмес, сиздер Google переводчиктин өзүнөн которсоңуздар жакшыраак которот. Себеби бул жактан узун переводторду которо албайт, могу сиздер узун переводторду эмес, кыска эле переводторду которуп берет. Сиздер ушунун астында эле турган бул жактагы открыть Google переводчик дегенди бассаңыздар, мынакей ушундай чоң переводчик ачылат. Анан сиздер бул жака орусча текстиңиздерди вставить кылып коесуздар. Бул жерден кыргыз тилинде которуп берди, мынакей. Сабактын темасы, Рим империясы, классы, узактыгы, сабактын максаттары, ортосун өнүктүрүүчүлүк, билим берүүчүлүк, тарбиялык деген сыяктуу. Ушулардын баардыгын сиздер окуп, албетте ортосунда бул жакта да бир аз грамматикалык каталар болушу мүмкүн. Сиздер келесиздер дагы копировать кылып туруп, муну эмне кылат экенсиздер? Wordко алып барып туруп, оңдоп, түздөп алсаңыздар болот экен. Түшүнүктүүбү ChatGPT боюнча маалымат?
Келиңиздер, эми дагы бир мисал келтирели ChatGPT'ге. Мынакей буга чейин бизге Рим империясы тууралуу 5-класстар үчүн план конспект түзүп берди. Эми дагы эле мугалимдердин дагы бир көйгөйү бул презентацияга эмне жазам деген көйгөй бар. Келиңиздер, ошол презентацияга идея алыш үчүн дагы сиздер ChatGPT'ге кайрылсаңыздар болот экен. Мисалы, сиз биология мугалимисиз. Биология мугалиминен фотосинтез процесси боюнча мага презентация жазып бер десе, презентацияга, слайдтарга идея бер деп жазсаңыздар болот экен. Напиши или создай десеңиздер деле болот. Создай презентацию для 6 класса по биологию на тему фотосинтез, процесс фотосинтез. Деп туруп, анан из 11 слайдов деп коелу. Кандай идея берет экенин азыр көрөбүз. Мынакей биринчи слайд, титульный слайд дейт. Заголовокко эмне жазабыз, подзаголовокко эмне жазабыз, кандай сүрөт коебуз. Ошондон бери сиздерге идея берип атат, подсказка берип атат. Экинчи слайдка эмне жазабыз? Введение фотосинтез. Заголовокко что такое фотосинтез деп жазасыздар. Ушунун баардыгын мынакей текстке эмнеси жазылат, кандай сүрөт коюлат. Изображение солнца, растения, стрелки, показывающие направление света SO2. Слайд 3. Основные участники процесса. Мынакей ошентип бизге азыр 11 слайдтан турган презентацияга идея берип жатат. Темасы фотосинтез процесси болсо, бул дагы мугалимдердин ишин аябай жеңилдетет. Мисалы, бул жака эмне жазсам экен, бул презентацияга эмнени көрсөтүп койсом деп ойлонбойсуздар. Алып келип туруп, ушулардан көрсөтүп койсоңуздар, бул берген подсказканы колдонуп, жакшы презентацияларды түзүп алсаңыздар болот экен. Мынакей 11 слайдтан турган сиздерге бир темага эмне жасап берди? Презентация жасап берди. Андан ары муну дагы сиздер жанагыдай эле кылып, эгерде кыргыз тилдүү мугалим болсоңуз, ушул копировать дегенди басып аласыздар дагы. Google переводчикке алып келип туруп, эмне кылат экенсиздер? Ушул Google переводчикке алып келип туруп, вставитти бассаңыздар, бул жактан дагы слайдыңыздын кандай сүрөт коюлуш керек, аталышы, тексти деп ушундай кылып сиздерге идея берет экен. Кийинкиси, келиңиздер, дагы бир мисал алалы ChatGPT'ге. Бир бардыгы эле мугалимдер мектептен бир иш чара өтөт эмеспи? Жанагындай мугалимдердин майрамы, күз майрамы, же болбосо башталгыч класс болсоңуздар, алипе майрам, жана башка жаңы жылга, же болбосо апалардын майрамына, же туу күнү, калпак күнү деген сыяктуу аябай көп иш чаралар өтүлөт. Ошол иш чаралардын бирине кандайдыр бир сценарий түзүш керек болуп, программа өткөргүлө деген сиздерге кандайдыр бир тапшырма келе турган болсо, ойлонуп, эмнени өткөрөбүз, кандай программа жасасак деп убара болуштун кереги жок. Сиздерде даяр ChatGPT деген жасалма интеллект бар экен. Бул интеллектке эмне деп запрос бересиздер? Келиңиздер, мисалы,
баардыгыбыз эле башыбыздан өткөргөн күз майрамы бар эмеспи? Ошо күз майрамына келиңиздер. Башталгыч класстар үчүн дейли, 3-класстар үчүн бир сценарий алалы. Ал үчүн сиздер буга запрос бересиздер. Напиши сценарий на мероприятие на тему Осенний бал, например. на тему осенний бал дейли. Осенний бал. Бал для 3 класса. Канча мүнөткө десек, на 40 минут дейли. Запрос берсек, бизге көрөлү кандай сценарий жазып берет. Мынакей башталды. Сценарий мероприятия, осенний бал для 3 класса, цель мероприятия, подготовка к мероприятию. Сиздерге кандай залыңыздарды кандай декорация кылышыңыздардан бир идея берип атат. Мынакей украсить зал осенними декорациями, листья, тыквы, гирлянды из осенних цветов, подготовить музыкальное сопровождение, осенние песни, танцевальные композиции, раздать детям костюмы, листья, шляпы, осенние персонажи, аксессуары. Ход мероприятия башталышы. Ведущийлер эмнени сүйлөйт, Учитель приветствует детей, сообщает о начале праздника. Один из учеников говорит вступительное слово. Ведущийдин сөздөрүнөн бери, конкурстун программасынан бери сиздерге канча мүнөт эмне болот, кандай конкурс өтүлөт, кандай загадкалар берилет, тапшырмалар, интерактивная игра «Собери урожай» дейт. 5 мүнөттүк оюн дагы берип атат. Көрдүңүздөр, кандай сонун, правила игры көрдүңүздөр, оюндун эрежеси менен да тааныштырып атат. Завершающая часть дейт. Ведущийлер эмне деп айтат экен? Прощальный танец кандай болуш керек экен? Заключительный слово, акыркы сөз кимге берилет? Кантип бүтүрөт экенибиз, жыйынтыктайт экенибизден бери бизге эмне кылып берди? Даяр сценарий жазып берди эжекеле. Бул өтө сонун, себеби сценарий жазыш көп мугалимдерге кыйын да. Мисалы, кимден кийин ким сүйлөйт, анан бул программага эмнелерди кошобуз, кандай айтылат деп. Муну сиздер мисалы бул жакпай калышы мүмкүн, бул өтө скучный болуп калды десеңиздер, бул жака дагы повторно сгенерировать дегенди бассаңыздар, сиздерге дагы жазып берет. Көрдүңүздөр, дагы жазып берет. Бул жерге ушул жерден, бул жерден аласыздар, бул жерден аласыздар. Алып туруп эмне кылат экенсиздер? Бир жакшы бир конкурстун идеясын, сценарийин түзүп алат экенсиздер. Дагы бир идея түзүп берип атат. Буну дагы жанагы мен көрсөткөндөй кылып эмне кылат экенсиздер? Эгерде кыргыз тилине которуш керек болсо, копировайтты басасыздар, Google переводчикке барып туруп которуп аласыздар. Албетте 1, 2, 5-6 ката болушу мүмкүн ортосунда. Себеби лексикалык каталар, грамматикалык каталар болушу мүмкүн. Ошолорду сиздер өзүңүздөр оңдоп түздөп алат экенсиздер. Бирок көпчүлүк идеяны ChatGPT деген жардамчы жасалма интеллект мугалимдерге аябай ишин, мугалимдердин убактысын үнөмдөйт экен, ишин жеңилдетет экен. Конкурс башталды. Танцевальная пауза, игра «Собери урожай» дейт. Конкурс «Осенний калейдоскоп», приветствие. Биринчи ведущий эмне деп сүйлөйт, экинчи ведущий эмне деп сүйлөйт. Конкурс үчүн ведущий эмне деп сүйлөш керек, кандай материалдар керек, баардыгын бизге так даана кылып жазып берди. Муну сиздер аласыздар дагы эмне кылат экенсиздер? Копировайтты басып, Word калпары таштап туруп эле ушу менен эле бир иш чараңыздарды жыйынтыктап өткөрүп койсоңуздар болот экен. Сиздерге ChatGPT түшүнүктүү болдубу эжекелер? Кандай иштеш керек экен жооп берип койсоңуздар. Эжекелер, ChatGPT түшүнүктүү болдубу? Кандай иштеш керек экен? Укпай жатабыз. Ооба, мен түшүндүм.
Түшүнүктүү, жакшы. Рахмат. Биз иштеп жүрөбүз ChatGPT менен. Жакшы, иштеп жүрсөңүздөр. Эми келиңиздер, бул ChatGPT'ни ушуну менен жыйынтыктайлы. Бул жерден сиздер бир гана сценарий, конспект план гана түзбөстөн бул жерден өтө көп иштериңиздерди бүтүрсөңүздөр болот. Мисалы бир Instagramда же Facebook'ta бир пост жаза турган болсоңуздар, бир нерсе тууралуу, ошол жака дагы жакшы пост жазып берет. Напиши пост на тему ушундай деп запрос берсеңиздер, ошондой эле жакшы каттарды жазып берет. Мисалы бир официалдуу каттар жазыш керек болуп калса, кат жазып берет. Куттуктоолорду жазып берет. Ошондой эле көптөгөн сиздердин текст түрүндө ишке ашыра турган же болбосо кандайдыр бир идеялар керек болуп жатса, ушул ChatGPT деген жасалма интеллектке кайрылсаңыздар болот экен. Келиңиздер, эми WhatsApp'ка кайтабыз. WhatsApp группадагы экинчи сайтыбыз бизде Ideogram AI деп турат. Бул жасалма интеллект менен биз эмне кылат экенбиз? Сүрөт жасайбыз. Мисалы, сиздер өзүңүздөрдүн оюңуздардагыдай сүрөттөрдү таппай жатсаңыздар, же болбосо ушул сүрөттөр аркылуу мен бир нерсени айткым келет, же болбосо ушул сүрөттөрдү мен сабагымда колдонгум келет деп жатсаңыздар, эмне кылат экенсиздер? Бул жерге запрос жазсаңыздар болот. Жанагыдай эле орус тилинде запрос жазасыздар. Мисалы, создай картину. Буга да регистрация алып киребизби? Же кандай алып кирет? Ооба, жекелеп. Бул жака кирсеңиздер, мен буга чейин катталып койгом өзүмдүн. Себеби буга чейин көп эле жолу бул сайт менен иштешип жүргөндүктөн катталып койгонмун. Сиздер дагы продолжить через Google кылып туруп киресиздер. Мынакей биз буга чейин ушул сыяктуу сүрөттөрдү жасаган болчубуз. Бул күнүнө канча сүрөт жасаганга болот мындан? Бул жерде чектелүү. Ограничение барбы мында да? Мында да ограничение бар, ооба. Жасай бересиздер. Күнүнө 12 ушундай сүрөт жасасаңыздар болот. Мен да башыма ойлонуп калды, көп эме менен иштегендиктен кайсынысына канчаны жасасак болот экен, мен дагы так эстей албай жатам. Бул жактан дагы бир нече сүрөт жасай бересиздер. Пока түгөнүп калды деп айтканча. Мисалы, бул жактан создай изображение же болбосо создай деп жазбасаңыздар деле, келиңиздер, бир нерсенин сүрөтүн чыгаралы. Мага бир бүркүт учуп бараткан сүрөт керек болот десеңиздер, бүркүт ар жагында тоонун сүрөтү болсун десеңиздер. Например, орел, орел, улетает деп коелу, мисалы, на небе, анан ар жагында фон, высокие горы деп коелу. На фоне или на фоне деп жазсак деле болот экен. На фоне высокие горы деп. Анан бул жактан сиздерге кандай форматтагы сүрөт чыксын деп запрос берет. Формат деген бул мисалы четиндеги 9x16 бул узун сүрөттөр, 1x1 бул 4 бурчтук квадрат сүрөттөр, 16x9 бул туурасынан узун сүрөттөр болуп эсептелет. Модель 1.0 дейт, 0.2, 1.0 тандайсыздар. Андан кийин бул жакта турган generate деген англисче сөз бар. Ушуну тандайсыз, бассаңыздар сиздерге эмне болуп чыгат экен? 177 секунданын ичинде, 175 секундтун ичинде сүрөт чыгарып берет экен. Бир аз күтө турабыз, Мынакей биз буга чейин ушуга окшогон сүрөттөрдү жасап көргөнбүз. Ушул сайт менен кээ бир сүрөттөр ооба туура келет. Мисалы,
бул жакта турган сүрөт Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы аялдар деп жазсак, бизге ушундай 3 сүрөт берген. Анан ортодогу аял билбейм, эмнени чагылдырышты болду экен, балким Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында дагы балким ушундай каарман бардыр. Бул жакта толгоной энени берген көрүп турабыз. Ошондой эле бул жерден талаада иштеп жүргөн бир айымдын сүрөтү берилген экен. Ооба, булардагы маалыматтарды алып туруп, ошонун үстүнөн картиналарды жасайт эмеспи. Азыр бир нече сүрөт чыгарып берет бизге. Мынакей бийик тоолордо учуп бара жаткан бүркүттүн сүрөтү десек, мынакей ушундай 4 сүрөт чыгарып берди. Сиздерге көрүнүп жатса керек, ооба, мына биздин группага Айселе эжеке дагы сүрөттөрдү жөнөтүп баштады. Азаматсыз Айселе эже сабак учурунда эле автоматтык түрдө сиз жасап бизге жиберип жатасыз. Азаматсыз. Ошондой эле Ideogram деген сайтта мынакей ушундай форматтагы сүрөттөрдү ала алат экенсиздер. Мынакей ар жакта фон высокие горы дедик. Орел улетает на небе, на фоне высокие горы. Ушундай сүрөттөрдү чыгарып берет. Мунун бирөөсүн сактап калалы. Келиңиздер. Бирөөсүн сакташ үчүн ушул жакта астында турган 3 чекитти басасыздар. Ушул 3 чекитти бассаңыздар, мына ушундай болгон берилет. Ушунун ичинен download дегенди басасыздар. Дагы мынан бул жерде PNG, анан JPG деп чыгат. JPG тандайсыздар. Анан эмне болот экен, сакталат. Себеби PNG деген сиздерге бизге сакталбайт, бул платный контент. PNG деген бул кулпунун сүрөтү турат, платный. А JPG 70% деген бул дагы жакшы көрүнөт. Мага ушундай болуп, ушул загрузки бөлүмүнө мынакей ушул сүрөт көчтү. Сиздерге көрүнүш үчүн мен азыр толук экранды показ кылып коеюн. Мынакей ушул загрузки бөлүмүнөн ушул сүрөттү ачсам, ушундай болуп, жакшы болуп, сапатта көчтү мага. Эми сиздер дагы бир нече сүрөттөрдү ушул Ideogram менен жасасаңыздар болот. Ар жагына бул жака дагы туура буйрутма бериш керек болот. Мисалы, келиңиздер, адамдын сүрөтүн кылып көрөлү. Адамдын сүрөтү мисалы, келиңиздер, учитель дейли, мугалимдин сүрөтүн жазалы. Учитель в классе сидит. Учитель в классе сидит, объясняет, урок, объясняет урок в классе 6 учеников. Учительница десек деле болот, учитель десек деле болот. Учитель десек эркек киши да чыгып калышы мүмкүн. Учительница мисалы в черном пиджаке дейли. Кандай кийип тургандан бери сиздер жазсаңыздар, ошондой чыгарып берет. В черном пиджаке азиатская внешность. Себеби көпчүлүк учурда башка азиатская внешность дагы длинные волосы десек болот, мисалы. В классе сидит, объясняет урок. В классе 6 учеников. Объясняет урок по географии деп көрөлү. Географию. Экинчи шиктеме менен киресиз, Мария эже. Мария эже отурабы? Тоокто.
мынакей. Ушундай кылып, учительница в черном пиджаке, азиатская внешность, длинные волосы, в классе сидит, объясняет урок по географии, в классе 6 учеников. Деп туруп, биз эмне кылат экенбиз? Генерацияга беребиз. Азыр бир нече секундтун ичинде бизге сүрөт жасап берет. Бир нече секунд күтүп турабыз. Мынакей. Биз буйрутма бергендей болуп чыгып атат. Мынакей артында 6 окуучу болсун дегенбиз, 5 отурат, артындагысы менен жеке көрүнбөй калса керек. Мынакей длинные волосы, азиатская внешность дегенбиз, корейстерге окшош калыптыр. Черный пиджак кийиптир. География сабагынан сабак берип атат десек, мынакей артында карталар, глобустун сүрөттөрү, эжебиз сабак түшүндүрүп берип жаткандыгын эмне кылып атат? Бизге чагылдырып берген экен. Мына бул жакта дагы ошондой 6 окуучу отурат. География сабагы эмне экен? Азиатский внешность. Мугалим сабак түшүндүрүп аткан убакыт. Бул жерде дагы ошондой, көрдүңүздөрбү? Бул демек бул жака generate деген жерге биз промпту туура жазышыбыз керек болот. Кандай туура жазышыбыз керек? Бардыгын так туура кылып, эмне кандай сүрөт алгыңыздар келсе. А эгер жөн гана учительница объясняет урок по географии деп койсоңуздар, сиздерге расасы, мисалы, негр түспөлдөгү улуттар, же болбосо Америка улутундагы мугалимдер чыгышы мүмкүн, же болбосо башка улуттагы мугалимдердин түсү чагылдырылышы мүмкүн экен. Ошондуктан сиздер эгерде кандайдыр бир запрос берип жатканыңыздарда бардыгын туура так берсеңиздер, ошондой кылып чыгарып берет экен. Мисалы, сабак учурунда деле колдоно турган материал, көрсөтмө куралдардан чыгарып бер десеңиздер, келиңиздер, кайсы сабактан чыгарталы, көрсөтмө курал мисалы. Сиздер айтыңыздарчы, келиңиздер. Кайсы сабактан бир көрсөтмө курал жасаталы сүрөт? Кимиңиздер айтасыздар? Эжекелер, кайсы сабактан көрсөтмө курал жасаталы? Идеограммга келиңиздер. Сиздерден да бир идея угуп, ошону жасап. Башталгыч класстарга жасасак болобу? Башталгыч класска кайсы сабактан? Мисалы, Математикадан. Математикадан, бир теманы айтсаңыз, ошол темадан жасаталы. Сан жана эсеп деп. Сан жана эсеп. Орусчасы кандай болуп калат? Цифры и орусчасын айтып койсоңуз. Таблица умноженияларга эле жасабайлыбы? Келиңиздер. Таблица умножения. Эме деп жазалы. Бул жерге көрсөтмө, плакат, таблица умножения. Деп көрөлү. Кандайды чыгарат, кандай чыгарып берет экен. Тандаш керек эле. Сактап алыш үчүн мынакей астыда турган 3 чекитти басасыздар. Davlant дегенди басып туруп, GPH 70% дегенди бассаңыздар, ушундай болуп түшөт. Сиздердин загрузки ноутбугуңуздардан, же болбосо телефонуңуздардагы загрузки бөлүмүнө түшөт экен. Келиңиздер, биздин сүрөтүбүз даяр болду окшойт. Мынакей бул биз подробный жазбагандыгыбыз үчүн
кайсыны таблица умножения кайсыныкы эмне болгондугун так түшүнө алган жок. Ал үчүн биз эмне деп жазышыбыз керек экен? Плакат таблица умножения для начальных классов от 1 до 9. Мисалы, умножение деп тура жазынча умножение болот экен. Айтып койсоңуздар. Плакат таблица умножения болот, Ооба, туура эле умножение болот. Для начальных классов от 1 до 9 деп туруп көрөлү кандай жасап берет экен. 9-6 начальных классов. Он 2 секунды бар экен, бирок туралы. Плакат таблица. Ноутбук менен мен киргизип койгулачы, могу телефонду өчүрүп коеюн. Ким суранып жатат? Мына ошого окшогон таблицалар чыкпайбы эжекелер? Биз дагы запросту мындан да тагыраак беришибиз керек окшойт. Бирок таблица көбөйтүүнүн таблицасы мисалы көп эле жерде бар, Pinterest'тен таба аласыздар, өтө көп Pinterest деген сайтта. Биз бул жака таппай турган сүрөттөрдү берсек да болот экен. Мынакей биздин бул жакта берген промптубуз демек так эмес болгондуктан бул жака бизге эмне кылды? Так эмес таблицаларды жөнөттү. Айсел эжекебиз бизге жакшы жыйынтыктарды жөнөтүп жатат. Айчүрөк Алымбекова эжеке дагы группага жакшы сүрөттөр жөнөтүп жатасыздар. Азаматсыздар эжекелер, сабак учурунда ушинтип автоматтык түрдө практика кылсаңыздар дагы эмне болот экен? Жыйынтыгы жакшы болот. Келиңиздер, эми дагы бир запрос берели, андан ары видео жасаганга өтөлү. Бул жерден мисалы дагы мындай сложныйраак картинкаларды да берсеңиздер болот. Себеби таблица көбөйтүүнүн жадыбалы деген сыяктууларды сиздер Pinterest деген сайт жакында аны да билсеңиздер керек, барыңыздар эле ошол сайттан эле көрө аласыз, таба аласыздар, өтө көп да. Бул идеограммга дагы бир мисал берели. Мисалы, келиңиздер, бир жаныбар мисалы колуна китеп кармап отурган жаныбарды берели. Мисалы, Барс читает книгу дейли, мисалы. Болот го ушундай сыяктуу. Барс читает книгу в горах. Или книгу на фоне горы деп ушул сыяктуу мисалы сүрөттөрдү издеш керек болуп калат кээдечи. Ошондо биздин лимитибиз бүтүптүр эжекелер. Бул промпту биз кийинки сайт менен берели. Дагы бир сайтыбыз бар эмес беле? Барс читает книгу деген кийинки сайт менен берели. Келиңиздер, баягы WhatsApp'тан 3-чү сайтыбыз бар. Биринчи сайтыбыз ChatGPT болчу, экинчибиз идеограмм, үчүнчүбүз Leonardo AI дейт. Бул сайт менен да биз аябай көп сүрөттөрдү жасап калдык. Бул дагы жасалма интеллекттин бир сүрөт жасай турган бир
сайт экен. Эми ушул сайт менен кантип иштешебиз көрөлү. Бул жака дагы сиздер эмне кыласыздар? Өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздарды жазып киресиздер. Продолжить через Google кылып алып туруп кирсеңиздер болот. Мынакей. Sign up for login with деп ушундан кийин астында Google дегенди тандайсыздар. Анан Көрүнбөй калды го презентация. көрүнбөй жатабы азыр? Мен жалпы экранды показ кылып коеюн. Көрүндү эми. Көрүнүп жатабы? Эми улантабыз. Мынакей сиздерден сурайт, войдите через кайсы аккаунт менен киресиз депчи. Өзүңүз бир аккаунтуңузду тандап туруп, ошол аккаунт менен баягы Leonardo AI ушундай сайт, ушул сайтка кире аласыздар. Анан бул жерде сиздерде эмне чыгат экен? Бул жерде тыйындын сүрөтү чыгат, ушундай. Анан бул тыйыныңыз түгөнөт. Канча бир күндөн кийин кайра толукталып калат. Ошол тыйын түгөнгөнчө сиздер бир нече сүрөттү жасатып алсаңыздар болот. Анан дагы бир жери бар. Бул менен сиздер бир нече аккаунт, Google аккаунттан бир нечени түзүп алып, ошол аккаунт менен кайра кирип, жаңы сүрөттөрдү жасай берсеңиздер болот. Билесиздер, баарыңыздар эле аккаунт түзгөндү, ошол аккаунт менен кирип эле жаңы аккаунттар менен кирип, улам сүрөт түздүрүп турсаңыздар болот экен. Бул жерге сиздер ушундай сайт ачылгандан кийин image generation creating дегенди басасыздар дагы. Type a prompt деген жерге сиздер өзүңүздөрдүн промптуңуздарды жазасыздар. Биз жанагы Барс китеп окуп отурганды жазалы дегенбиз. Мисалы, Барс читает книгу на фоне горы дейбиз. Анан бул жактан эмне кылып алат экенбиз? Размерин тандап алабыз. Ушундай узун размерде болсун деп туруп. Канча штук чыгыш керек? 4 штук, 3 штук, 2 штук эмес, автоматтык түрдө эле 4 штук деген чыгат экен. 4 түрдүү сүрөт чыгат экен дагы. Эми generate дегенди бассаңыздар, сиздерден 24 150 токениңиз бар болчу. Ошо 150-нүн 24-ү генерация болгонго иштетилет экен. Биз да бул жактан мурунку сабактарда түзгөн сүрөттөрүбүз болчу. Логотип жасатканбыз. Ушундай балдардын сүрөтү азиатский десек, ушундайларды жасап беришкен. Сиздер дагы ушул Leonardo AI деген жасалма интеллекттин жардамын колдонуп бир нече сүрөттөрдү жасап алсаңыздар болот экен. Бир нече секунд күтүп турабыз азырынча. Сиздер дагы муну телефондон да колдонсоңуздар болот. Ошондой эле ноутбуктан дагы колдонсоңуздар болот экен. Азыр аз калды. Барс десем мага иттин сүрөтүн чыгарып берип койду. Барс деген сөздү түшүнбөйт окшойт, азырынча. Барс десем иттин сүрөтүн чыгарып берип койду. Балким барс деген бир карман бардыр,
Билбейсиздерби, ушундай каарман барбы? Мен бул жака анда барс, Эльбирстин орусчасы барс болот да. Или тигр деп жазсам болмок экен. Макул. Ушул сыяктуу мисалы сабактарда колдоносуздарбы же бир иш-чараларда колдоносуздарбы? Ушундай сүрөттөрдү демек биз жасаганды үйрөндүк эжекелер. Leonardo AI жана Ideogram AI деген сайттар менен кызыктуу сүрөттөрдү жасай алат экенбиз. Келиңиздер, эми убакытты созбой бул жакта сүрөт жасай берсин. Кийинки сайтыбызга өтө берели. Бул WhatsApp'тан биринчи, экинчи, үчүнчү сайтыбызга кандай киришти, кандай запрос беришти үйрөндүк. Эми 4-чү сайтыбыз бул Luma Labs деген сайт. Luma Labs сайтынан сиздер эмне кыла аласыздар? Бул жактан видеону жасай алат экенсиздер. Албетте бул жерге сиздер бир сүрөт берип, ошол сүрөткө жан берип, кандайдыр бир бирок бул жактан өтө узун видеолор жасалбайт. Мына ушундай сайт ачылат. Sign in with Google дегенди тандайсыздар дагы, Google менен улантуу деген тандайсыздар. Бул жактан азыр Google аккаунтуңуздар ачылат. Андан ары видео жасаганды үйрөнөт экенсиздер. Luma Labs деген бул сайт аябай жакшы сайт. Кандайдыр бир сүрөттөрдү коюп туруп, ошого жан киргизсеңиздер болот. Кыймылдатып, жылдырып, күлдүрүп, учуруп дегендей. Бул сайт бир аз шашпай ачылат. Мынакей ушундай сайт ачылгандан кийин сиздер эмне кылат экенсиздер?